уложился в 5 секунд. И следующий это у нас цикл, да, он чуть-чуть. Спортстекинг бул жеке жана командалык спорттун түрү. Ал атайын пластикалык чөйчөктөрдү минималдуу убакыт ичинде белгилүү бир ыраттуулукта жайгаштыруу боюнча жарыш. Бул жеткинчектер Ош шаарындагы I-класс борборунда вундеркинг балдар. Айдана Алибаева I-класс билим берүү борборун негиздеген. Анда балдар англис тилин, менталдык арифметиканы жана спорттук стекингди үйрөнүшөт. Буга чейин аталган жеке мектептин негиздөөчүсү Айдана айым чет өлкөдө 10 жыл Кытай тилинен котормочолу иштеген. Андан соң Кыргызстанга билим берүү борборун ачуу максатында кайтып келген. Биринчи баштаганда ошо 2018-жыл мен баягы окуучуларыбызды кичинекей окуу борбор ачып, жанында жашаган кошуналарымды жалдырачумун. Келип менди окуп кеткиле, мен жакшы окутам, чын дилимден окутуп берем, результат кылып берем деп аябай суранчумун. Азыркы учурда уже мына канча 3 жыл өттү, аралыктан 3 жыл 4 жыл өттү. Азыр эч кимди жалдырабайм. Азыр андай орчулуп айткан сарафанный радио аябай жакшы иштейт. Окуу борборубузда Кыргыз Телеком тушуна башка бир окуу борборубуз бар. Баягы баштаган окуу борбор дагы деле иштеп турат. Ал жакта 6 жаштан 12 жаштагы балдар, гос мектепте окуган балдар, мектепте жакшы окуусунун жыйынтыгы жакшы болбогон балдар келип, бизден жакшы жыйынтыктар алып кетет. I-класс бул толук күндүк мектеп. Анда окуучуларга 3 маал тамак берилет. Программалоо менен англис тили тереңдетилип үйрөтүлөт. Мындан сырткары балдарга робототехника жана менталдык арифметика иримдери бар. Мен бул курска досуман үйрөнүп келгенмин. Мен бул курсту досуман болсо көбөйтүлөр да көп нерселерди жасап атып, мен да үйрөнгүм келип келгенмин. Мен бул жерде көбөйтүүлөрдү, английскийди, спортстекингди, эдишин, 1 орун сан, 4 орун сан, 3 орун сан, 2 орун санга чейин үйрөнүп атам. Айдана 2021-жылдын сентябрь айында өз мекенине кайтып келген соң, Ош шаарында I-класс жеке менчик башталгыч класстар мектебин ачкан. Ал USAID-тын конкреттүү ишкана долбоорунун грантынын аркасында мектебине заманбап ноутбуктарды, телевизорларды жана сапаттуу мектеп эмеректерин сатып алды. Учурда Айдана Алибаева 50дөн ашык адамдан турган эмгек жамаатын башкарып, 130дан ашуун балага билим берет.